Анан ошол акыркы убактарда ошо Исхак Разаковдун сөөгүнүн келиши боюнча ар кандай талаш тартыштар жүрөт. Албетте мурун болгон аракеттер, бирок иш жүзүнө ашкан эмес да. Анан бул жерде бир адамдын абдан чоң эмгеги бар да, мен ошону айта кетишим керек. Рабия Месиетова келип эле ушу ыйлай берет эле да. Ушундай Кыргызда бир кылымда бир жарыла турган инсандын сөөгү бөтөн жерде жатат депчи. Анан ошонун айланасында жүрүп, анан кийин бул кандай алып келсе болот деген суроолор болуп, анан мен бир күнү айттым. Биздин редакцияга келип калган экен. Эже, мунун бир жолу бар. Ону сиз айткан түштүктүктү Абсамат Масалиевичти алып келе албайт, башкаларды алып келе албайт. Муну алып келсе Аскар Акаев алып келет дедим. Десем, койчу ошону деди. Анан кийин экөөбүз отургандан кийин мен баягы компьютеримде бул аялын угат эле, ошо аялдын кадыры баркы бар эле. Анан кийин Мээрим фондунун төрайымы Майра Макаевага кат жолдодук. Ушундай Кыргыздын атактуу инсаны Исхак Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга алып келүү боюнча жардам иретинде сурап, ушу баягы Аскар Акаевичти көндүрсөңүз дегендей кылып. Анан эжени ошол Мээрим фондунун зданиясына алып барып, мен таштап койгондон кайра кеттим. Бир аздан кийин эже келди ыйлап. Эмне болду эже дедим да. Десем, эже айтат, булар мени бир акча сурап келген бир кемпир катары мени эшикке секретаршасы эле чыгарып койду. Менин кадырымды кетирип, сен кайда жөнөткөнсүң деп мени да жемелеп алды бир. Анда эже дедим, бунун бир жолу бар дедим. Анан кийин мен айттым, ушул президенттин пресс-секретары менен мындай жакшы мамилем бар, Каныбек Иманалиев менен. Ошол Каныбек Иманалиевге барып, ушул маселенин айланасында мен сөз кылайын дагы, анан кийин сизге кабарын айтайын дедим. Анан Каныбек Иманалиевдин кабинетине барып, экөөбүз чай ичкинтип сүйлөшүп отургандан кийин Каныбекке айттым. Каныбек, шайлоо келатат, кандай болуп атат десем, Аскар Акаевичтин шансы начарыраак болуп атат деди. Дегенде мен айттым, кай жактан начар болуп атат десем, түштүк тараптан начар болуп атат дедим. Аскар Акаевичтин рейтинг көтөрүшүнүн бир жолу бар дедим мен. Десем, эмне жол деди. Исхак Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга алып келиш керек деди. Десем, Каныбек айтты, соң идея экен бекен байке деди. Анан кийин мен айттым, ушул Рабия эжекебиз ушундай неме кылып демасак, тиги Мээрим фондунан баягы акча сурап келген бир жүдөмүш кемпир деп эжени кууп чыгыптыр. Десем, бекен байке, мен бүгүн Аскар Акаевичка жолугам, же эртең сизге кабарын айтам деди. Анан мен ошентип коюп, анан кийин кеттим. Кеткенден кийин көп деле убакыт өткөн жок. Бир сааттын аякпай болду окшойт. Бекен байке, идеяңызды Аскар Акаевич жактырды. Эртең комиссия түзүлө турган болду деди. Тез элеби дедим да мен. Десем, тез эле деди. Эртең мен Сейитовну алып келиңиз деди. Анан эртесинен кийин баягы Аскар Акаевичка жазган катты колуна карматып, эжени анан кийин ак үйгө алып келип, Каныбек Иманалиев менен жолуктуруп, анан ошентип эжени таштап коюп, мен жумушума кеттим. Кеткенден кийин эле бир аздан кийин эже келип, дагы ыйлады. Эже эмне болбой калды, кечээ эле айтпады эле бүгүн комиссия түзүлөт деп. Жок, комиссия түзүлдү дейт. Анда эмне ыйлап атасыз дедим да. Десем, неме деди дейт. Ушул мен айттым дейт да. Ушул идеяны көтөрүп жүргөн менин журналист балам, ошо Бекен Назарбаевди тизмеге кошпогула, ошол дагы мээнети бар Разаковдун сөөгүн алып келгенге кошпогула десем, ал оппозициялык журналист, аны кошпойбуз деп кошпой кой сени деп. Ушуга эле ыйлап атасызбы дедим. Десем, эми адилеттүүлүк болуш керек деди. Эже, сиз барып алып келсеңиз, ошо сөөгү келсе, Исхак Разаковдун сөөгү Кыргызстанга айтып келсе, бир жерде айтып койсоңуз, мага ошол жетиштүү деди. Анан ошондон кийин баягы идея ишке ашып, комиссия түзүлүп, Москвадан сөөгүн алып келди Исхак Разаковдун. Бул жерде ошол Каныбек Иманалиевдин эмгегин айтыш керек да. Эгерде Каныбек ошол Аскар Акаевичти ынандыра албаса, бул нерсе ишке ашпай калышы мүмкүн болчу.
Бирок ошол баягы ондай Каныбекте бир туаса дипломатия бар да. Ар кандай неме менен ошол баягы ынандырат ошол адамдыч. Аскар Акаевди ошентип ынандырып, ал шайлоо маселе биринчи, экинчи план болду, ал башка. Бирок ошол Исхак Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга кайтып келишине Каныбек Иманалиевдин эмгеги абдан чоң. Буну айта кетиш керек. Албетте дагы бир айтып кетем. Буга чейин бул маселе көтөрүлгөн. Мурунку партиялык кызматкерлер, жетекчилер, бирок ал ишке ашкан эмес да. Ошонун баягы Аскар Акаевичке ошол кезде биздин президентибизге жеткирип, ынандырып, ошол баягы Разаковдун сөөгүн алып келгенге бул үлкөн эмгек жасады да. Буну айта жүрүшүбүз керек. Анткени сөөгү жөнүгө эле баягы аларча көрсөтөнө коюлуп калган жок. Бирок Аскар Акаевич дагы баягы ошол Исхак Разаковдун сөөгүн падышанын сөөгүндөй ызат, сый менен, урмат менен ушул өзү иштеген жерден аларча көрсөтүүнү чейин барып топурак салып, биз да барып топурак салдык. Эми ошол кезде баягы биз Каныбек деле, мен деле ошо Рабия жерде эле бир чоң иш жасаганыбызды билген эмеспиз. Бир эме кылыпчы. Анан акыркы убактарда авторлор аябай көп кетти, китеп жазгандар болуп кетти бунун айланасында. Мен мындай 100% айта алам ошол ишке аралашкан адам катары. Бул жерде менин кесиптешим, көрүнүктүү коомдук саясий ишмер, бир нече депутат болгон кесиптешим Каныбек Иманалиевдин эмгеги абдан чоң. Бул эме боюнча.